Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнага берилет. Рахмат, Эмилбек Мырзакулович. Мен бияктамын. Жакында эле биздин жогорку кеңештин атайы комиссиянын мусор полигон боюнча отурум өткөн, уксаңыздар керек. Ошондо деген чечимди коопсуздук кеңешке жөнөткөнбүз да. Ошо бир чечим кабыл алсак жакшы болот эле, аягына чыгалы депчи. Эми мен 1-Май район депутаты катары жогорку кеңештен сизден сурайт элем. Сиз биздин мен шайлоочулар менен жолугушууда айтыптырсыз, 22 миллион евронун 6 миллион евросу калды, 16 миллион евросу уурдалды. Ошол сөзүңүз чынбы? Расмий гезиттерге тараган сөз. Мен уурдалды же уурдалган жок деп айтканым жок, ошонун кандай эффективный пайдаланылдыбы деген. Эгер ошол алган 22 миллион евронун калган 6 миллион 200 миллионун иштетиш үчүн мен ошол расход болгон 15 миллион евронун эффективно пайдаланылды же пайдаланган жокпу деген маселени коюп атам. Себеби өткөндө сиздер комиссиядан караганда да ушуну айттыңыздар. Жанагы курулган офисный помещениянын 1 квадратный метри 1200 евродан айланыптыр деп. Мына ошондой маселелер чыккан үчүн кийин сомнение болбосун деп. Себеби биз жаңы проектти Кудай буйруса баштайлы деп турабыз. Кийин ушул жаңы проектке, бул проекттин аягына чыгарбай туруп, эмки проектти баштаганга тоскоолдук болуп калбасын деген маселенин үстүндө мен ошол жерге аудит жүргүзүп, международный аудит жүргүзүп, анан ошонун заключениесин алып, кийинки биздин баштаган проекттерибиздер таза болушубуз керек. Мен дагы 2 жыл өтө ал завод курулуп бүткөндөн кийин мен дагы ошого так жооп беришим керек да. Ошон үчүн мен нар жагы таза болсун деп атам. 22 миллион евронун 6 миллиону калды, 16 миллион анда кайка кетти, уурдалбаса. Жок, эми аны мен аны жанагы международный аудиттер себеби бул проект болуп атпайбы? Жанагы бизге келген 2 чоң компаниянын эксперттерин сурап атам. Ушуну сиздер международный опыт, ушу мусороперерабатывающий завод иштеген адамдарсыңар, мага аудит кылып бергиле деп мен сурап атам. Анан ошонун заключениеси мага основание болот дагы, кийин ошол калган 6 миллион 200 миң еврону мен пайдалансам болобу дальнейший процесске, же болбосо ал проектти жаап коюп туруп мен жаңы башташым керек ушул заводду деген маселени коюп атам. То есть азырынча сиз айта албайсыз. Азыр айта албайм, ооба. Рахмат. Экинчи, мен келгенден бери Бишкек шаарынын 1-Майындагы, 1-Май районундагы профсоюзная Патрисия Лумумбанын кесилишинде зеленый зонада паркка берилген расмий түрдө ген планда парк деп берилген жерди негедир жеке ишкерлерге берилип кетип, кийин жеке ишкерлер кайра элдердин тарабынан мындай чоң талап коюлгандан кийин ызычуу болуп, бирок кайра мэрияны сотко беришиптир алар. Ошол сотко бергенде 5 жолу мэрия апелляцияга бербептир да. Анан парктарды кайдан табабыз деген суроо көп да. Бишкектин өйдө Ленинский районунда чоң парктар бар, Октябрьский районунда кичирээк парктар бар, Свердлов районунда андан да кичирээк такыр парктар жок да. А 1-Майда элдин бара турган парктары аз да. Анан эмнеге ошондой жерлерди берип коюп, эмнеге мэрия апелляциясына барып, эмнеге мэрия отстаивать этпейт ошондой жерлерди деп мен аябай таң калып атам да. Бул кандайча? Биз азыр ушул биз келгенден бери ушул жерди берүү боюнча моратория жарыяланган, өзүңүз аны жакшы билесиз. Биз азыр жердин ошо бизнести колдоо иретинде биз ошол мораторияны алып, арендага бизнести да колдош керек болуп атат. Себеби биздин бюджетти да пополнять этиш керек, бизнесте иштеш керек. Бул экономиканын бир булагы. Ошонун положениесин жаңы эле бекитип бүттүк. Азыр Министерство юстицияда регистрация өтүп атат. Мурдакы берилип кеткен жерлер боюнча бизде анализ. Кой турсаңыз, анда парктарды бизнестерге берет турбайсызбы мындан ары? Ошолбу? Жок, ошондой айтып атасызбы? Мен айтып атканым ушул парктарды биз көбүрөөк курушубуз керек деп атабыз. Мына Карагачевой рощада 120 гектар бизде токой бар. Ошонун да азыр биз ошону дагы инвестиция алып келип ошо парковый зона курсак деп атабыз. Чортекова көчөсүндө дагы чоң сквер куралы деген пландарыбыз бар. Ушу сквер жагын, парк жагын биз көбөйтүшүбүз керек. Акбосого да парк буйрса болот. Да. Так, рахмат. Анан газификация боюнча Арзмат мырза сизге кайрылат элем. Балбан Таймашта мындай списокто бериптирсиңер, газификация кылынды деп, бирок Балбан Таймаш бул 1-Майдагы жыл массивтерде. Ичинде мына мага кайрылып атышат Кадырман, Кемендер, Ак Эмгек, Данышман көчөлөрү ушу тегереги жасалбаптыр да. Бул белый пятна болуп калган көчөлөр окшойт да. Булар качан жасалат? Акбосого качан жасалат? Биз азыр мэрия менен быйыл жакшытындай тыкыз байланыш менен иштедик.
бүткүл шаардык боюнча ушу газификация кирбей калган көчөлөр жана белый пятна дегендерди отдельный категория кылып жасап баштап атабыз. Мисалы быйыл эле биздин инвестициялык программага киргизилбеген Ленинский район боюнча 6 жана 83 квартал, анан Октябрьский район боюнча 20 квартал, анан дагы селекция жана аларча деген жаңы коңуштарга газ берүү жумуштарын баштадык. Мен жанакы Балбан Таймаштагы кээ бир көчөлөргө газ берилбеген себеби ал жерде проект жасалып атканда проекти 2014-2015 жылы башталган. Ал көчөлөр даже жок болчу, ал жердечи үйлөр курулуп элек болчу. Ошондуктан ал жерге газ кирген эмес, бирок бүт маалымат толук бизде бар. Анан бирок дагы ушундай толуктоо маалыматтар болсо бизге жибере берсеңер болот. Анткени биз жыл сайын ушул списокты обновлять этип атабыз. Жок, биз эми түз жогору мэрияга жөнөтүп атабыз да. Мэрия бизге ошондой жооп берип атат. Анда сиздерге жазайлыбы? Биз мэриядан быйыл майда ушу жаңы маалыматты жаңыртып алдык. Эми жаңы жылдан кийин февралда дагы бир кат жиберебиз го. Жылдан жылга ушундай жаңы көчөлөр пайда болуп атат да. Сураныч, колуңуз бошосо мага бир кирип кетиңизчи. Ушул маселе боюнча. Угуп алдыңызбы? Кандай? Колуңуз бошосо мага бир келип кетиңизчи. Ушул маселе боюнча. Албетте. Рахмат. Анан акыркы эки сурам, урматтуу мэр. Мага деген соц тармактарда кайрылып, мен кечөө биздин саламаттык сактоо министрге жарыялап сурандым элем да, билбейм ушул аткарылдыбы, жетиштиби, жетишкен жокпу. Өкмөттүн токтому бар экен да, садиктерде, мамлекеттик садиктерде бир күндө 4 саат обязательно нормада балдарды сыртка чыгып прогулкага чыгарыш керек экен да. Аткарылбаса ызычы болобуз дейт, садиктин жетекчилери өздөрү кайрылышты. Ушуну токтомду жокко чыгарыңыздар. Смог болуп атса, балдарга же маска бербесек, такыр эле улантып, оорутуп бүтүрбөйлү да. Сураныч, ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алыңыздарчы. Уктуңуз беле, уккан жок белеңиз бул токтом боюнча. Копиясын берип коеюн да. Келип менден алып кетсеңиз, копиясы бар. Рахмат. На контроль возьмите, пожалуйста. Эльвира Жыргалбековна, мүмкүн болсо мен жооп берип коеюнчу. Кечээ ушул жөнүндө биз президенттин администрациясында отуруп алып, саламаттык сактоо министрлиги мэриянын өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Саламаттык сактоо министрлиги бизге бүгүн эртең ошол аба булганганы үчүн бизге ошол жерге өзгөрүү киргизүү жиберет да. Анан биз дароо ошо бала бакчалардын баарына жөнөтөбүз. Рахмат.